Саламатсыздарбы? Менин урматтууларым. Анда эмесе андан ары улантабыз. Нүсүп Миңбашы тарыхый романдан кийинки бөлүгү. Сиздер менен Өмүрбүбү Бегелиева. Маргалан, Кожент, Ташкент, Андыжан Ошту кайтарып алуу салгылаштары. Тактыда Ширалы хан 1842-1845 жылдар Кохон хандыгын кайрадан түзүү, 1842 жыл Жусуп Миңбашы 44 жашта. Ширалы тахта. Жанында Жусуп Кожа Асат. Куттуктап келди аскерин алып шырактап. Даткадан Иса куушуруп колун турушту. Баатырдын сүрү каптаса дөөдө сынат бат. Маңгыттан тездеп тазалоо керек Андижан. Маргалан, Кожент, Ташкентке жазып ачык кат. Тазалоо үчүн калдыгын Маңгыт Бухардын жөнөтүп жатты аскерин сыпайтыңдарын. Маргалан шаарын тактоого кеткен Керимкул урушта жеңип чыгышты хаял тууганын. Керимкул андан Андыжан менен ошталды, жеңишке жетип жок кыла берди душманын. Ибрагим хаял ордодон качып кеткени, Кожентке кирип таптырбай жолун эптеди. Кожентте туруп кат жазды Бухар эмирге. Маңгыттар өлүп кутулдум, качып бет келди. Жеткенде каты Насрулла безгек сайгандай, жоготом Жусуп чогулткун ляшкер деп келди. Талкалап Кокон өлтүрүп тыйпылхандарын, Насрулла эмир өз шаары кылып алганын, көтөрчү башын бир дагы жанды калтырбай, эмири Бухар Насрулла бийлеп барганын. Түктүйүп түшүнө бербей турду ал Ширалы хандын кай жактан келип калганын. Аскери сансыз Насрулла кайра барууга, талкалап ордо Коконду кайра алууга белсенип жатты чогултуп кожо бектерин. Эртеңден калбай Кожентке жолду салууга. Каарына келген Насрулла жатты чамынып, чынында жетпейт эсеби жоокер сабына. Коконго жетти кабары Насрулланын. Эсепсиз аскер жоокерди ылдам жыйганын, Миңбашы Жусуп акылга салып кеңешип, диванга жыйды хандыкта жүргөн тыңдарын. Жанына алды шахзада Абдрахманбек, Кожо Асат, Мухаммад Назарбек бирдаарын. Баатырлар менен чыгышты жолго камына, кетишти таңдан ашыга Кожент шаарына. Кожентке жетип, аскерлер катар тизилди, добулбас кагып Жусупшир чыкты алдыга. Рахмандатка суранып турду майданга, Бухарлык менен бетме-бет тиреш салууга. Баатыры Бухар Шамшарды уруп Рахманга. Экиге бөлүп саям деп азыр турганда, кыжыры кайнап, Рахман Шамшар урду эле бөлүнө калып, шылкыя түштү кургана. Башкасы чыкты, көркөмү көрктүү баатыры көтөрүп чапса, үзүлдү жүлүн жөн гана. Маңгыттар чоочуп аламан чабыш башталды. Кыргындан кызыл үзүлдү баштын шашканы, токтотуп кыргын тараптар өргүү алышты. Эртеси күнү башталды чабыш асманы. Беттешер кимиң, убазир болом ханыма, деп айтып Жусуп баатырын Бухар шарттады. Тараптан каршы майданга кирди бир жигит, ыргытып кепти жайлаймын деди билдирип, сунулган Шамшар кайтарып салып Миңбашы жигитти сайды экиге түп-түз тилдирип. Насрулла эмир каарына келип ошондо, күчтүүсүн баатыр чыгарды атка миндирип. Мазактай чыкты. Кутулуп кайда барасың? Миңбашы Жусуп. Эсебиң азыр аласың. Сайганда Жусуп, ал баатыр калды күбүлүп. Аздан соң эле башталды согуш аламан, кан суудай агып кыргындан жүрөк канаган, кан жарды сайып барганда жаны
тырпырайт сүрөттөп жазуу чыкпайтко көпкө санаадан. Жусуби атам эскертти эле башында, саңырсык кандан кыйналып бардым талаадан. Уланды согуш күнү да түнү тынбастан, 10 күндөн ашып токтобойт хандар чырдашкан. Бухара тарап жеңишке жетип бараарда Кудайым өзү жардамга келди кыйбастан. 11 күнү Кокондон келди калың кол, Замбирек мылтык алышып тездеп кырдашкан. Салгылаш жүрүп шагы бир сынды далайдын, агылган кандан мен дагы абдан карайдым. Насырулла эмир жеткенде көзү жеңбесин, ойлоду ичтен, кой эми кетип калайын. Миңбашы Жусуп согушуп 10 түн күнүндө, кылымга калчу жаңыртты жеңиш барагын. Бекемдеп чебин аз-аздан тыңып ал жайы, кайрышып Кожент хандыкка Кокон алганы. Тазалап Ташкент кайрыды далай жерлерин, Миңбашы Жусуп өстүрдү коомдун дарманын. Назарбек кыргыз акими болду төр коргон, Керимкул дагы кызматка аким барганы. Кожентти алуу турбады окшойт оңойго. Бухарлык эмир шуңшуюп турду тогоодо, түбөлүк жолдо кайтарып алуу эң туура, бөтөндү чексиз киргизе бербей короого. Жерлерин Кокон өлкөгө кайра кайтарган, жүрүшү Жусуп мыйзамын өлкө оңоодо. Кийинки бөлүк Жаркынай ханайымды Таластан Коконго көчүрүп келишет. Болочок хан Кудаяр. Таластагы Атмойноктун жайлоосу. Ажыбек датка айылы 12 канат ак өргө сол жагында. Оң канатчан ак өргө Шералы хандын аялы Жаркынайым өргөөсү. Жаркынайым ал үйдө балдары менен туруучу. Оң жагында ак өргө Сонайымдыкы болуучу. Ошол жылы Кудаяр 11-ге жаңы чыкканы. Сопубеги 9-да, Султан Мурат 7-де, кыздары 15-3-теле. Кымыз ичип тайминип, Кудаяр барат чоңоюп. Апасынын жанында 11-ге чыгып торолуп. Тагасы Жусуп ап кеткен атасын узак алыска ойноп жүрөт кубанып, дилинде жок чыргоолук. Арадан айлар өтсө да келбеген соң атасы апасынан сурады: "Атам кимге кылат кожолук?" "Өргөөсүнө датканын баралы", деди апасы. "Кабарын атаң билдирер, угасың", мыкты тагаңды жетеледи колунан. Ажыбек датка төрдө экен. Укмак болду Кудаяр атасынан кабарды. Кашын серпип Ажыбек жылмайып бир алды да: "Айтып сүйкөм кабарды, курсант кылам баламды". "Кагылайын Кудаяр, көздөй жээним карагым, атаңдын бүгүн сурадың Кокондогу абалын. Атаң сенин Шералы, миң тукуму Кокондон, бир баштан анда айтайын, бийиктесин карааның. Чоң энең сенин Умсунай, бир тууганым бар эле, чоң тагаң сенин боломун, билип алгын жаманым. Атаң барган ал жайда Кокон деген хандык бар. Кыргыз эли эмес, ар башка элге таандык ал. Тааңды Жусуп билесиң Кокон ичинде кызматта кожолукка көтөрдү. Кокондон келип Жусуптар түрдүү жемиш базары, таттысы бар асалы. Кокон ичинге барганда кошоктоп барат булуттар". Кудаяр жээним, төрөлдүң кыргыз жеринде, кеткениңде унутпай кыргызды өз элимде. Өткүрдүктү жүрөккө эрманас салды дээриңе, сөздөрү кыргыз куюлуп турар сенин дилиңде. Кудаяр жээним, мекениң болду кең талас, хан тукуму болгон соң барасың ата тегиңе. Апаң сени Жаркынай уруусунан Саруунун, көздөй болгон уулусуң кыргыз элдин аруунун. Буйруп койсо жараткан хан да болуп каларсың, олуттуу болуп жүрө кой,
арасында арылдың. Көзімдің ағы қаралдым, ұнытпа қырғыз ұлытын, мөөнөтү келет жақында қохон ченге баруунун. Көчүрүп арттан жарқынды балачақасын, Алжыбек датқа абайлап беріп батасын, алдыға салып азырақ малын жандығын ашышқан еле ашуылсын қара буыранын, ақсыға жетіп өргүшкөн падыша атада айтышат жарқынай қызы тоқто назардың. Андемесе аманчылықта бололу, сіздер менен Өмүрбүбү Бегелиева. Бұл Нүсүп Жүсүп Миңбашы тарихи романдын авторы.